Здрасте. Пойдемте. Смотрите. Левая лампочка, это получается отвечает со стороны дороги. Сол жақтағы лампочка жол тараптағы эшиктеги, оң жағы артқы эшиктеги коңгуроо басылганда күйөт. Муну атам коңгуроо үн менен эмес, жарык аркылуу болсун деп жасаган. Только свет такой яркий, родители опираясь на это выходят на улицу. Мындай өзгөчө коңгуроо үй ээлерине атайын ыңгайлашып жасалган. Бирок муну Садык үй бүлөсүнө өзгөчөлүгү же кемчилиги катары эсептебейт. Все так же, как у всех, как-то. Кадардагы үй бүлөдөн айырмабыз жок. Окшош болсо да ата-энемдин укпаганын билдирбей, басынып калбай же башкалардан артта калбай жашаганга аракет кылабыз. Ошол эле жаңылык айланадагы жашоо менен кабардар болуп Не турабыз. отставать от всего мира и как бы не подавляться. Садыктын ата-энеси Болпоно Сыргак жана Нуриля бала кезинде менингит оорусунан улам укпай калышкан. Мектеп курагындалар Ысыкөлдөн келип, ал кездеги Фрунзедеги угуусу начар балдардын мектебинде билим алышат. Ал жакта окуп жаткан учурда таанышып, кийин баш кошушкан экен. Ушул тапта эки баланы тарбиялап жатышат. Ну, жесты получается только на русском языке. Ата-энем бизди тарбиялоодо абдан кыйналган. Кичинекей кезибизде туугандарыбыз, чоң эне, чоң ата, тайжендер келип сүйлөгөндү үйрөтүп, тилибиз чыкканга чейин карап жардам беришчү. Кийин 2-3 жашка чыкканымда ата-энем жаңсоону, дудуктардын тилин үйрөткөн. Сүйлөй албаса да алар бизди жаманды, жакшыны айырмалаганды үйрөтүшкөн. Айтмакчы, дудуктарга усул китептер орус тилинде болгондуктан биз үйдө орусча сүйлөшөбүз. Садык менен инисине тайжеси Астра экинчи энесиндей эле каралашып калган. Балдардын тилин, көйгөйүн билип калган Астра дал ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген ата-эненин балдарына коомчулуктун түшүнүү, колдоо менен мамиле кылуу маданиятын калыптандыруу зарыл деген ойдо. Мугалимдерден деле мындай менин жекече оюмда эми ар ким ар кандай ойлосо керек, ушундай үй бүлөдөгү балдарга ушундай адамдардын балдарына мен айтып кетет элем, мугалимдер жакшы көңүл бөлсө депчи. Мугалимдер жакшы көңүл бөлсө деп. Анан ушул баласы кичүү инисин мен колумда алып жүрүп, айылда окутуп, 1-2 жылдай ушинтип жүрүп анан биякка келдик. Анан эми булардыкы чын эле көп эле жерден болот да, көп эле жерден болот, түшүнүшпөйт. Форма Луны и Земли шар. Формула объема шара у нас есть. Садык Казиев номер 40 мектептин 11 классынын окуучусу. Бул мезгил аралыгында окуучулар да, мугалимдер да үй бүлөсүнүн өзгөчөлүгүн жакшы билип калышкан. Маму знаю, папу знаю, да. Ну, с мамой я... Садыктын апасын да, атасын да билем. Апасы бир аз угуп түшүнөт. Атасы менен Садыктын жардам менен гана сүйлөшөбүз. Кээде доскага же баракка жазып түшүнүшөбүз. Садык өзү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын баласы экенин эч бир байкатып же көрсөтпөйт. Мен бул класста алып жатканда мага силер таланттуу, чыгармачыл класста алып жатасыңар дешкен. Садык бул жагынан биринчи орунда. Бийлеп, маданий иш-чаралардан калбайт. Абдан активдүү. Жүзүнүн жылмаюусу кетпей, мынтип башкаларга билгизбегени менен Садык убагында дос курдаштарынан анын үй бүлөсү үчүн басым болгонун жашырбайт. Было обидно, я со школы убегал. Башталгыч класстарда ата-энемдин дудук экенин билгенде балдар азилдеп, кээде кемсинтип, ар кандай сөздөрдү айтышчу. Таарынып, мектептен үйгө качкан учурларым далай жолу болгон. Бирок апам жана класс жетекчим мындай окуяларга даяр болушум керектигин түшүндүрүп, колдоосун көрсөтүшкөн. Азыр курдаштарым чоңоюп, антип таарынтып же басынтпай калышкан. Менимче алар деле мындай кылыктары туура эмес экендигин түшүнүштү. Бирок кээде автобус же эл арасында ата-энем менен жүргөндө ар кандай көз караштарды байкап калам. Аларга көнүп деле бүттүм. Садык ата-энесинин дартына кейбейт, тескерисинче аларды дайым колдоп, жардам берип, кыскасы айланадагы жашоо менен байланыштырган куралга айланган. Буга Садыктын ата-энеси муктаж болгон шарттардын жоктугу себеп болгон. С переводчиками в различных местах, как больница. Мен ата-энемдин кулагы, тилимин деп айтсам болот. Анткени мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн шарттар дээрлик каралган эмес. Мисалы, атам-апам азыр коомдук жайларда котормочулар жоктугун айтышты. Чын эле ушундай. Мындан улам оорукана же кайсы бир документти бүтүрөөрдө мен сабакка барбай, ата-энеме котормочу болуп бергенге туура келет. Мындан сырткары, атам дудуктарга жумуш орду түзүлбөгөнүн кошумчалады. Ал дудуктар өзгөчө жоопкерчиликтүү, айлык акысын актап, ак эмгек менен иш кыларын айтып жатат.
Садыктын атасы Сыргактын үйүнүн короосуна атайын унаа оңдоочу жайы бар. Ал 16 жылдан бери бул ишин аркасы менен акча таап келет. Атасы менен кардардын ортосундагы котормочу албетте Садык. Вот, предположим, если он здесь написал вечером медет, эгер мен жок болсом минтип жазып бири-бирине түшүндүрүшөт. Мында медет саат 5 деп жазылып турат. Бул маляр саат 5те келет. Аны менен сүйлөшүңүз дегенди түшүндүрөт. Эгер мен үйдө болсом кандай оңдоп түзөө керектелет? Канча акча жумшалат? Которуп берем. Кызыгы бул жайды жарнамалабаганыбызга карабай кардар көп эле. Биринен бири угуп келе берет. собаки это прям, не знаю, неотъемлемая часть семьи. Айтмакчы, иттер биздин үй бүлөнүн ажырагыс мүчөлөрү. Бул иттин жашы менден да улуу болсо керек. Атам сыртта иштеп жатканда бирөө келсе иттер дароо чуркап барып атама билдирет. Анткени ал дабышты же кимдир бирөө келгенин укпай калышы мүмкүн. Кыскасы коңгуроонун дагы бир түрү. Собаки подбегают. Үйдө ата-энесине жаңы чыккан ыр же кинолорду байма-бай которуп берген Садык 1 жылдан бери өзүнүн Инстаграмдагы баракчасына музыканы жаңсоо менен коштоп ырдаган ырларын жайгаштыра баштаган. Убагында сүйлөшкөн кызына сюрприз иретине тартылган тасма эми дутуктарга жардам көрсөтө алчу ишке айлана баштаган. В этом городе странно повстречались нежданно. Я назвал тебя леди одинокой. Смысл? Да, они могут прочитать, но они не будут понимать. Ырдын текстин субтитр же текст аркылуу окуп алышат. А мен музыканын коштоосунда ырдын маанайын эмоция менен жеткиргенге аракет кылам. Эгер ыр шаңдуу болсо, бийлеп, жылмайып, тескерисинче кайгылуу болсо, аны кыймыл аракети менен жеткирем. Келечекте ыр эле эмес сериал, кинолорду да которууну кыялданып жатам. Айгерим Акылбекова, Айбек Кулчуманов, Давран Игабардиев, Азаттык, Бишкек.